Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурланбек Тургунбекович, Акыл Өсөнбекович, бир нече депутаттарыбыздын айткан сөздөрүнөн кийин мен өзүмө бир аз заметкалар кылып алдым. Мен мага тиешелүү маселелерге жооп берип коеюн. Калгандарын тийиштүү министрлер кайрадан жооп берет деген ойдомун. Исхак Абсаматович 200 миллион баткенге каяктан дейт. Каяктан бөлдүңөр, эмне үчүн бул эмеде бюджетте аз каралбай атат деп сөз узаттыңыз, урматтуу Исхак Абсаматович. Чын айтыш керек, бул азыр ГИКке курулуп аткан үйлөргө, мына ГИКте урматтуу президент айтпадыбы? 50 000 квартира курабыз депчи. Уже 2 жылдын ичинде 25-26да, 24 кошпогондо. Бул деле кошулат. 50 000 квартира курабыз деп атат. 50 000 квартираны мондай эсептеп чыкканда где-то бир более миллиардов долларов кетет да бугачы. Муну биз бюджетке киргизе албайбыз. Бул негизинен ГИКке кеткен акчалар инвестиция негизинде курулуп атат. Аларды расчеттору бар, кайсы жактан келип атат. Бирок курулгандан кийин ГИКтин балансына өтөт дагы, анан естественно бюджетке кирип атат. Быйыл дагы ошондой болду. Мына 2024 бюджетин караганда көрөсүңөр, канча акча ГИК аркылуу бюджетке киргендигин. Мына ошон үчүн болду. Да сиз Баткен жөнүндө айтып калдыңыз, Баткенди караңыз, сиз бара элек көрө элек болсоңуз керек. Баткенде уже азыр жанагы 5000 квартира куруп атабыз. Уже курулуштар кызуу жүрүп атат бүгүнкү күндө. Барып көрүп келсеңиз болот. Же бир шайлоочуңузга чалсаңыз, сизге ал жерде видео кылып жөнөтүп берсин, көрүп аласыз. Так. Ошко 10 000 квартира курулуп атат. Буюрса, алда кызуу иштер жүрүп атат. Кече депутаттар барып көрүп келишти окшойт чамасы, барып көрүп келдиңер окшойт. Жалал Абадта 12 000 квартира курулуп атат. 10 000 деди келе, дагы 2 000 кошулуп кетти жана мугалимдер боюнча. Ошо 12 000 квартира курулуп атат. Ушундай эле нерсе Караколдо, Нарында, Таласта, Чүйдө, Бишкекте бардык жерде курулуп атат. Так? Мына сизге ушундай жооп беремин. Коррупция боюнча акчалар каякта дейсиз. Бул боюнча урматтуу депутаттар 17 декабрь, мен ушундай деп ойлоп турам, где-то 16-17 декабрда быйылкы жылдагы, былтыркы 3 жылдан берки коррупциядан түшкөн акчалар, кимден канча түштү, канча акча алдык, каяка кетти, бардыгынын отчетун мен бүт элге берип коеюн деп атам да. Себеби ушундай суроолор бар да. Коомубузда ушу суроо бар. Ошондуктан ушуну ачык айкын айтып деп списокторун кошуп беремин. Макулбу, Исхак Абсаматович, мен азыр анын баарын айтып отурбайм, себеби бул өтө көп убакыт алат. Ошондуктан ошондон маалыматты алып аласыз. Бөлтүрүк боюнча миллиард каякта деп атасыз, жана башкалар. Ошол жерде баардык маалыматтарды биз беребиз. Дүйнөдөгү ар кандай окуялардын негизинде ошолорду туура кабыл алып, туура чечим кабыл алуубуздун негизинде мына ушундай бизде бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр тынчтык бар, стабилдүүлүк бар, экономикабыз иштеп атат, инвесторлор биринин артынан бири келип атат. Мына кече күнү эле президентибиз айтты. Мурда дейт, инвесторлордун артынан чуркачыбыз дейт. Анан инвесторлор бизди тандайт эле дейт, келсекпи, келбесекпи деп дейт. Азыр биз инвесторлор тандап калдык деп президентибиз айтып атат. Бул эң сонун көрүнүш да. Азыр инвесторлорду карайбыз, келет, бул чындап курабы, чындап кура албайбы, биздин мамлекетке пайдалуубу, пайдасызбы, муну өкмөт карап, анан ошону кабыл алып атабыз. То есть бул дагы мына сиз айтып атасыз, дүйнөдө ар түрдүү окуялар болуп атат, силер кандай карап атасыңар? Биз ушундай карап атабыз. Дүйнөдөгү болгон окуялар мамлекетибизге терс таасирин тийгизбесин деп аракет жасап атабыз, жана ушул азырынча биздин колубуздан келип атат. Тарыхый эстеликтер боюнча, Иссыкул мейманканасы боюнча айттыңыз. Иссыкул мейманканасынын кандай акыбалда экенин сиз билдиңиз беле, билбедиңиз беле мен билбейм. Бирок өтө жаман акыбалда болчу. Азыр эми Иссыкул мейманканасынын ордуна ынтымак ордобуз түшүп калды. Бул бир президент үчүн, же өкмөт үчүн керек эмес. Бул келечек муундарыбыз, мамлекеттүүлүгүбүз үчүн керек. Кийинки 100 жыл, 200 жыл, мен билбейм дагы 300 жыл турабы, бул имарат турат буюрса. Мына тарыхый эстеликте ушуну айтса болот. Талкаланып кеткен жерде айтыштын кереги жок. ВДНХ боюнча жаңы ВДНХ курулат ал жерде. Ошол сиз айткан жаңы жанагы ВДНХнын ордуна жаңыча курулуштар курулат. Ал жерге барып көрсөңүз, кирдиңизби, кирбедиңизби билбейм. Эми укмуш жаман болуп кеткен.
укмуш жаман болуп кеткен. Жаман болуп талкаланып кеткен жерлерди кайра оңдоп, калыбына келтирип, жаңы курулуштарды курган эмнеси жаман? Ошондой болуп турганда барып эмне үчүн карабадыңыз өзүңүз? Ошондой болуп турганда карап айтпайт белеңиз. Кылган ишке сынчы көп дегенде эле жөнөн сөз айтып коюш оңой. Могул трибунада туруп 2 мүнөт выступать этип коюш. Бирок ошол жерде бир изданияны бузуп, ордуна жакшысын куруп, элге пайдасын тийгизип коюш өтө оор нерсе. Кыйын. Чоң эле киши ушуларды эсиңизге алып койсоңуз жакшы болот эле. Кытайлар көмүр боюнча эмнеге иш болбой жатат дейсиз? Кытайлар көмүр боюнча биз менен соглашение түзгөн кытайлардын бардыгынын иши жүрүп атат. Кыргыз көмүрдөн маалымат алсаңыз болот. Кыргыз көмүр жетекчиси барбы? Айтып туруңуз. Мына. Азыр айтпай эле коюң вообще. Маалыматтарды исхапсановичке берип коюңуз. Макулбу? Кытайлар келип мына биздин азыр мына бул Минкуштагы иштерди, обращение кылып Минкуштагы иштерди. Минкуштан былтыры канча көмүр теск алынды эле, быйыл канча көмүр алынып атат. Так, ошо Бешбуркандагы азыр кытайлардын жердин астына кирип алып казып аткандарын, макулбу? Бүт маалыматты берип коюңуз. Сиз маалыматты билбей эле жөнүнө айтып коюп атасыз да, үстүртөн эле. Маалыматтын баары турат. Сурасаңыз берет. Анан кийин ошо менен ишти, то есть өзүңүз эме кыласыз. Анан жөнүн айтып койгон болбойт. Өкмөттүн айткан бардык убадалары боюнча өкмөт убадаларын баарын аткарып келатат. Туура, бул деген турмуш. Анча-мынчасы аткарылбай калышы мүмкүн, убактыбыз жетпей калат, акчабыз жетпей калат, мүмкүнчүлүгүбүз болбой калат. Бирок негизинен мына урматтуу депутаттар өзүңүздөр күбөсүздөр. Биз бекинип алып бе жерге отуруп алып айтып аткан жерибиз жок. Бүт коомчулук айтып атабыз. Элибиз угуп турат ушунун бардыгын. Негизинен өкмөт айткан нерселерди ашыгы менен аткарып атат. Ашыгы менен, жолуңду деле ашыгы менен, мектебиңди деле, садигиңди деле, жана башка социалдык объектилерди деле ашыгы менен аткарып атышат. Так, бюджетте каралбаган нерсенин көпчүлүгү азыр аткарылып кетти. Ошондон өкмөттү убадаларын аткарбай атат деп баягы күнөөлөштөгөн туура эмес деп эсептеймин. Коррупцияны жоготуш кыйын деп атасыз. Коррупция баары бир кала берет деп атасыз. Туура айтасыз. Ошон үчүн сиз айткандай биз мыйзамдарды катаалдаштырып атабыз. Өткөндө ошо коррупциялык мыйзамды караганда сиз жок болдуңуз. Келип жардам берсеңиз болот эле. Мына экинчисин эртең карайбыз, ошондо келип өзүңүз добушуңузду бериңиз, салымыңызды кошуңуз депутат катары. Макулбу? Ошо сиз кабыл алган мыйзам негизинде биз коррупцияны жоготобуз буюрса. Дагы бир жолу айтайын. Коррупцияны мен өзүм жогото албайм. Баарыбыз мына урматтуу депутаттар менен, коомчулук менен, эл журтубуз менен кошулуп жоготобуз. Аракет кылсак жок болот. Бандиттерди жоготобуз дедик беле? Жоготтук мына. Мына ошо бандиттер менен көпчүлүгүбүз иштеп келдик эле. Кана ошо бандиттер азыр? Жок. И болбойт дагы. Коррупцияны да ушундай кылабыз. 2025-26 Кыргызстандагы коррупция тимеле ушу сиз айткандай минимизация болуш керек да. Жок болуп кетсе мындан да жакшы болот. Кудай калса бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Жанагы айткандай ушу мамлекеттик трибунадан дагы айтып коеюн, урматтуу депутаттар, урматтуу мамлекеттик кызматкерлер. 1-январдан баштап силер кабыл алып берсеңер мыйзамды, президентибиз кол коюп берсе, 2025 жыл 1-январдан баштап коррупциялык мыйзамдар татаалдашат жана катаалдашат. Ким коррупцияга тиешеси болсо, чинине карабастан, кылган эмгегине карабастан, ээлеген кызмат ордуна карабастан, так, коомдогу ордуна карабастан бардыгын жазалайбыз. Мыйзамдан корксун, менден коркпосо мыйзамдан корксун. А мыйзамды биз аткартабыз, Кудай кааласа. Ал эми Исхак Абсаматович, жана сиз бизге сын айтып, бизди анча-мынча козутуп атасыз, туурабы? Мен деле сизге айтып коеюн. Мен маалымат алдым, мен мына кече налоговыйды текшерип чыкпадымбы? Баарын текшерип атам, дагы да текшеремин. Сиз эле налоговыйда башчы болуп иштегенсиз, туурабы? Исхак Абсаматович. 14 ай иштепсиз. Сиз 14 ай иштепсиз, мен карап чыктым. 14 ай иштегенде 14 ай тең сиз иштеген маалда план аткарылып аптыр. Аткарылып аптыр. Мына статистиканы алгыла. Налоговая инспекция, Министерство финансов бүт маалыматты бергиле Исхак Абсаматовичке. Бергиле. 14 ай Исхак Абсаматович иштеген маалда бир дагы ай план аткарылган эмес. 14 айда сиз иштеп турганда 5,16 миллиард сом план аткарылбай калыптыр. Статистиканы бергиле, Алмаз. Уктуңбу? Конкретный колуна бериңиздер, караңыз өзүңүз. Ошондуктан
Ушундай эме кылаарда жанагы сындардын алдында сынчынын сыңар өтүрү не деп коет? Сыңар өтүрү майрык деп коебу эле. Ушунун сыңарында ушуну карап койсок, урматтуу Исхак Соматович, мен сизди жаман адам деп айтпайм. Бирок биздин кылган эмгектерди ушундай бир выступление менен тебелеп тепсеп таштабаң деген үмүттө да. Күнү түн иштеп атат балдар. Ушул жердеги жигиттердин бардыгы. Эми кайсыл бир эме болуп атат. Дагы чегара маселеси боюнча айттыңыз, депутат Малиевке рахмат сизге. Чегара маселеси боюнча айтып коюн, урматтуу депутаттар. Өткөндө 5-6 жолу ушинтип айттыңыздар эле, мен унчуккан эмесмин, туурабы? Бирок эми азыр айтып коеюн. Эмне үчүн ташы унчукпай атат? Бүткөн эмес окшойт чамасы деп жүрбөгүлө. Бүттү чегара, Кудай кааласа. Кудай буйруса. Бүттү. Биз чегараны толук такташып, макулдашууну бүтүрдүк. Тажик тарап менен. Азыр описаниянын кече бүтүрүп келишти. Бүгүндөн баштап 11 декабрдан баштап азыр биз бар Тажикстанга кеттик. Мен да 2 күнөн кийин эртеге туруп бүрсү күн кетем Тажикстанга. Так, барып азыр ошо описаниянын картографияны баарын чызып даярдап атабыз. Кудай буйруса ушул январдын ортолоруна дейбиз, аягына дейбиз силерге алып келип калабыз. Бардыгы ачык айкын болот. Ачык айкын, ар бир участок боюнча, ар бир айыл боюнча, ар бир жер көпүрө боюнча мен отчет берүүгө даярмын. Кудай буйруса биздин чегарабыз эки тараптуу достук келишимде Тажикстан тарап менен Кыргыз-Тажик чегарасы достук келишим менен чечилди. Кудай буйруса. Эми чегара чечилгенде сен уттуң, мен уттум деген сөз болбош керек. Бардыгы макулдашуу менен достук тарап менен чечилди. Аны силерге маалыматты беремин. Ысык Ата районундагы коррупция боюнча айттыңыз, Акбөкөн Таштанбекович. Жардамчыңызга ушинтип эмес чалыптыр депчи, жанагы аким чалыптыр. Мен наличный акча алдым, кимге берейин деп айтты деп. Бул деген прямое показание по коррупционным преступлениям. Так, подача взяток. Пожалуйста, дайте заявление. Мы проверим сейчас вот, тот звонок, который сделал как бы аким вашему помощнику. Хорошо? Дайте заявление. Сегодня же дайте заявление. Если этот звонок подтвердится, если мы расшифруем их разговор, который вы сказали, да, мы сразу примем меры. Сразу акима посадим. Если так это подтвердится. Если нет, конечно, нет. Анда сиз өзүңүз туура эмес айткан болосуз. Султанбекова Чолпон Алыевнанын мектептердин проблемасы боюнча айтканда, урматтуу Чолпон Алыевна, туура айтасыз, мектептердин проблемасы өтө көп. Себеби мен эмне үчүн мектептерге мына бир ооз жооп берип коеюн деп атам. Бул проблема, мектеп проблемасы. Өтө кыйын проблема экен да, ачык айткандачы. Ушунча канча курсак дагы, канча кылсак дагы жетишпей атабыз. Сиз Баткендеги жанагы Алга айылындагы жанагы Чекедеги бир айылдагы мектепти айтып атасыз, туурабы? Мен центрдеги мектептерди айтып коеюн. Мына Жалал Абадтагы 14-чү мектеп лицейин могул жерде Жалал Абад депутаттар билсе керек. Ошол жерге мен барып калсам 600 балага ылайыкташкан экен. 2200 бала окуйт экен. Ушунчалык оор шартта. Бирок ошону азыр жасап атабыз. То есть улар жасалат. Анан айтып эле атам, кылбай атасыңар дебеңиз. Алар Кудай кылса кылынат. Өткөндө Камиля Абдыразаковна өткөндө айтып келди эле. Даже айылда мен өзүм барган садикке колум жетпей атат. Ушул талкаланган бойдон плачевный состояние турат да, колум жетпей атат ошону кылгангачы. Депутаттар бар көрүп келдиңиздер окшойт чамасы. Так, Жанарбек Кубанычевич, Абхаз Армениядагы келген машиналар боюнча бүгүн эртең менен таңгамалдан баштап кече мен түнү келгем өзү. Бүт керектүү адамдар чогултуп, мен азыр ошо совещание бүтүрүп келдим. Азыр совещание өткүзүп келдим Ак үйдө, ынтымак ордодо. Таможня, УНА, баягы милиция, дагы кимдер бар эле. ГКМБ, погранслужба, бардыгын чогултуп, налоговыйды чогултуп ошо совещание өткүзүп келдим. Президентибиз да ушу тапшырманы берип атат. Армения, Абхазиядан келген машиналарды бир жыйынтыктагылачы бир. Ушулар боюнча бир чечим кабыл алгылачы депчи. Бирок мен бүгүн совещание өткүзгөндө көп нерседен кабардар болдум да, сизге айтып коеюн ушуну. Ушул трибунадан.
15 миңдей машина екен. Бұлардың бардығы мыйзамсыз келген машиналар. Запчастьмен алып кірішкен. Башы бір машиненікі, ортосы бір машиненікі, аяғы башқа машиненікі. Келген машинелердің 90% документі жоқ. Қаяқтан алып келді ал машинені? Кімден алып келді? Кімнің машинесі? Тақыр еме жоқ. Легалдаштыру қылабызды біз, наоборот, криминалдаштыру қылып алышымыз мүмкін. Так. Анан бұлар алып келіп еле, өкмөт бары бір бізге легалдаштырып берет деген мақсатты эле ушундай эме кылып атышат. Мен бүгүн баарына тапшырма бердим. Ички иштер министрлигине, таможняга, ГКМБга бардыгына. Бир дагы ошол мыйзамсыз алып келген машина көчөлөрдө жүрбөш керек. Себеби ошол көчөлөрдө жүрүп, адамдарды ташып, такси болуп, канчалаган адамдардын өмүрүн алып атат. Канчалаган адамдардын ден соолугуна зыян келтирип атат. Инвалид болуп калып атат. Мына бүгүн МВД отчетун берди ошол жерде, мен укканда. Кыргызстанда болуп аткан авариялардын 3-төн 2-си оң рулдуу машиналардан болуп атыптыр. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн буга шашпаш керек. Урматтуу Жанарбек Кубанычевич, так? Биз муну легалдаштырабыз. Бирок кантип? Биринчи этап, экинчи этап, үчүнчү этап кылып карайбыз. Биринчи этабында более-менее документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, 0 документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсо, кандай кылабыз? Бул бир. Экинчиден, баягы более-менее технический состояниясы жакшыларын дагы комиссия менен карап чыгабыз. Экинчи этап менен легалдаштырабыз. Анан легалдаштырбай тургандары дагы бар. Аларды же тоок гана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет, же аларды мен мыйзамды буза албайм. Легалдаштырбай турган ушундай машиналар бар. Таможняга айтсак, таможня айтат 5 миңден 12 миң долларга чейин растаможка төлөш керек деп атат. Макул, аны септеп кыскартайлы. Бирок болбой турган машиналарды талкаланган, сынып, эртең ичине адам түшсө, тура барып туруп эртең адамдарды майып кыла турган машиналарды биз легалдаштыра албайбыз. Муну ачык айтып коеюн. Коомчулук дагы уксун ошону. Анан сырткары ошол 15 миң машинеси бар адамдар ар түрдүү баягы WhatsApp'тардан айтып, бири-бирине айтып, бизди укпай калат деп айтып атышат. Ай, чыгайлы, чогулайлы, митинг кыла коелу, тияк була кыла коелу. Давайте давление кылайлы деп. Не думайте даже. Так. Ойлонуп көрбөгүлө дагы, ошо митинг кылабыз, тияк буяк мыйзам бузабыз деп. Өзүңөр биринчиден мыйзамды бузуп, мыйзамсыз машиналарды алып келдиңер. Эми мындан буяка дагы мыйзамды бузуп, мамлекетти мындай давление кылабыз дейсиңер. Бул туура эмес. Урматтуу депутаттар, сиздер да түшүндүрүп койгула ошолорго. Анан сырткары Чыңгыз Айдарбекович айтат, Жал айылындагы 4 баягы кирпич завод боюнча, мен бул боюнча чамасы өзүм барып келет окшойм ошол жергечи, Чыңгыз Айдарбекович. Себеби дегенде сиз айткандай министрлер барды, булар чечим кабыл ала алышпады. Жергиликтүү бийлик органдары аракет кылып атат, депутаттар аракет кылып атат, болбой атат. Мага дагы бирөө ошо жалоба жазган. Бир өзүм бир барып ошол кирпич заводдорду текшерип, алардын могул жаратылышка зыяндыгын бир сыра карап келели. Макулбу? Анан кыжаат болбоңуз. Жакында чечим кабыл алабыз. Гулия Ахматбековна, судьям подняли зарплату, а почему прокуратура осталась? Так как судьям подняли зарплату сейчас по решению уважаемого президента, а работникам прокуратуры поднимали зарплату еще 2 года назад. Самая высокая зарплата была у работников прокуратуры. Первый мы им подняли, а судьям только дошли. Поэтому сейчас, если у вас нет такой информации, пожалуйста, получите такую информацию. Минфин, дайте информацию Гуля Ахматулловна, чтобы она знала об этом. Султанбай Абдурашидович, жанагы расмий документтерге жаман, то есть жалган маалыматтарды киргизип атат Минфин, Минэкономика деп атпайсызбы? Эми бул жерде Наскомстат бар. Бул жерде эгерде ушул мамлекеттик органдар ушундай сиз айткандай эле кылып аткан болсо, жокко тартылышат. Сиз айткандай эле кылып аткан болсо. Эми сиз ушул нерсени мына сиз менен иштегенибизден бери 4 жылдан бери айтып келатасыз. Жылда айтасыз. Туура эмес маалыматтар депчи. Туура эмес болсо сизден башка депутат дагы айтсынчы, урматтуу депутаттар. Айткылачылар дагы. Мына цифраң туура эмес чыгып калды. Ушун негизинде туура эмес иштеп атасыңар деп. Сиз эле айта бересиз ушунучу. Анан эгерде чын айтканда
Ушу Минэкономика менен отуруңуздар, Минфин менен отуруңуздар, ушу профессионалдар өздөрү чечсин да. Отуруңуздар, чечкиле да. Мен катышым болобу, мен акырында текшеремин, акырындачы. Акырында жыйынтыгын текшерем. Сиз айткандай, туура эмес маалымат киргизсе, карабайбыз кимиси болсо дагы, жоопко тартабыз. Дальше. Эрнис Шарабидинович Айдаралиев, Гүлчөдөгү стадион боюнча. Ар бир райондун стадионун карап чыккыла деген президентибиздин тапшырмасы бар. Урматтуу президентибиз даже в этом году впервые в нашей истории подписал указ президента о развитии футбола. Так? Этот указ вообще в истории нашего государства, нашего футбола, это первый указ. Сейчас в соответствии с этим указом разрабатывается постановление правительства, там, где четко будет указано и выделено финансовые средства. Так? Анан эми биз колубуздан келишинче футболдук союз жасап атабыз, Кудай буйрса, жасап бүтүрөбүз. Макулбу? Кичине бир аз сабыр кылып туруңуздар. Азыр облустук деңгээлдеги футболдук стадиондорду карап атабыз. Мисалы мына Баткендик депутаттарыбызга айтып коеюн. Баткендин стадионун кече эле мен барып губернатор менен сүйлөшүп келдим. Бүрсү күнү дагы барып көрүп келем. Баткендин стадионун такыр башка жака жаңы стадион курайлы деп атабыз. Шаардын ичинен алып чыгып жаңы стадион курайлы деп атабыз. Ушундай чечимдерди кабыл алабыз. Гүлчө да буйрса болуп калат, элге салам айтып коюңуз. Андан сырткары ошо футболчулар боюнча айтып кеттиңиз, футболчуларыбызга дагы мына 2 жылдан бери быйыл катуу жардам берип атабыз. Футболчулар дагы урматтуу депутат көрөсүңөр. Жанагы Эрдин Шарабидинович айткандай, дагы бир 5 жыл убакыт керек. Бир 5 жылдан кийин результат көрсөтө баштайбыз. Кыргызстанды даңазалайт Кудай кааласа биздин футболчулар. Ушуган кичине сабыр кылып турабыз. Атамбаев Сейит Алмазбекович Карамушкина боюнча айтып атасыз. Карамушканы якобы ухудшили содержание, да? Сын боюнча. И это все вранье. Вранье. Вы пошли, вы сами смотрели это? Не смотрели. Вам просто позвонили и сказали, и вы об этом говорите с трибуны. Пожалуйста, пойдите сейчас, прямо сейчас, сын, возьмите, сын есть кто? Представитель сына? Минюст. Возьмите сейчас Сейита Алмазбековича, поведите и покажите, где Карамушкина сидит, в каких условиях, чем отличается от других. Так, прямо сейчас покажите. Вот вы сейчас пойдите, вот, азыр барып келиңиз, зерикпестен, чыгыңызда барып көрүп келиңиз. Карамушкина кандай отурат экен? Анан сөз сүйлөп эле бирөө калп айтып койсо эле аны келип трибунада объявить эте бербедиңиз. Карамушкина, Султанбеков нам не враг. Ни один человек, наши граждане нашей страны, не враг нам. Они нарушили закон, перед законом будет отвечать. Какие бы у них преимущества не было. Так? Они будут отвечать перед законом. Также Султанбеков, про Султанбекова говорит о том, что ага, ерегишпегиле, ал жаш бала деп. Ерегишпесек, жаш бала болсо, жаш баладай пусть поведет себе. Он хочет управлять государством. Вот говорит, давайте, говорит, если вы не сможете управлять государством, отдайте мне, говорит, я буду управлять. Пусть он дорастет там. Хорошо? До управления государством. А пока пусть ответит перед законом. Поэтому еще раз вас уверяю, уважаемый Сейит Алмазбекович, никаких улучшений условий содержания в СИНе нету ни у кого. И не может быть. Мы всем относимся одинаково, в соответствии с нашим законодательством. Хорошо? Азыр мына 10 минуттан кийин эме болот, жанагы перерыв болот. Сходите, посмотрите, пожалуйста. Потом мне скажете, что я прав или вы правы. Кроме того, Воронеждеги Чолпонбай Тулебердиевке эстелик боюнча ким айтты эле? Мураталиев депутат айтты окшойт эле. Марат, сиз айттыңыз, а? Сиз айттыңыз ошол боюнча. Министерство обороны есть здесь? Представители Министерства обороны. Так, совместно с Мураталиевым, пожалуйста, расследуйте вот это место захоронения. Так, подготовьте все соответствующие моменты, выделим средства. До 9 мая следующего года там поставить хороший памятник нашему национальному герою Чолпонбай Тулебердиеву на место. Так, в Воронеже. Уктуңузбу, Генштаб? Срочно сегодня же возьмитесь. Ушуларды эртеңки өзүңөр кыла берсеңер болот да. Обязательно здесь что ли давать поручение. Так, деңиз деңгээлинен 1.8 мен 2.000 боюнча, метр боюнча.
Мен ойым бул эми муну негизинен урматтуу Акыл Өсөнбөч өзү чечет. Бирок ошол эле маалда менин оюм бул маселе 1-8 бойдон калыш керек. 1-8 бойдон калыш керек. Себеби канчалык берсек биз элибизге берип атабыз өзүбүздүн. Айрыкча тоодо жашаган элибизге берип атабыз. Так? Тоодо жашаган элге каалашынча бериш керек, көбөйтүп беришибиз керек деген ойдомун. Эми мен азыр Акыл Өсөнбөчтөн сурабай эле айтып койдум. Акыл Өсөнбөч может болбойт андай деп коюшу да мүмкүн. Болбойт деп коюшу да мүмкүн. Аны эми урматтуу төрага өзү чечет. Ушул негизги маселелер маган негизги урматтуу депутаттар негизинен бардык маселелерди карап бүттүк. Тынч эсен аман болсо, Кудай кааласа, эмдиги жылы быйылкы көрүп атасыңар да, быйылкы жылкы кылынган жумуштарды. Эмдиги жылы президентибиз койгон тапшырмасы негизинде быйылкыдан дагы бир нече көп иштешибиз керек. Мен мисалы быйылкы жылы 2024 жылы иштеген ишиме өзүм канааттанган жокмун. Мен аз иштедим деп эсептеймин. Мен туура иштеп акырына чейин элдин мындай көңүлүн толтура албадым деп эсептеймин. Ошондуктан эмдиги жылы мындан да көбүрөөк иштейбиз. Биз көп иштесек, кээ бир баягы коррупционерлер тынч кетип атат. Ыйлап атышат, сыркоолоп атышат, ооруп калып атышат. Сиздер менен бирге Кудай кааласа мамлекетибизди гүлдөтөбүз деген ойдомун. Рахмат. Кечиресиздер, көбүрөөк сүйлөп койдум. Рахмат, урматтуу Нурлан Турунбекович, урматтуу депутаттар, Камча Кыдыршаевич болгон суроолордун баарына жооп берди. 1800 метр көтөрүлбөйт, бирок ылдыйлабайт. Ушуну так сиздерге айтып коеюн, ато бирөө көтөрүлсүн дейт биздин өкмөттүн мүчөлөрү. Депутаттардын көбү болсо ылдый түшсүн дейт. Азыр 1800 кандай болсо, ошо боюнча калат.